Ассаламу алейкум. Талас обласынын Манас районунун тургундары, кандайсыздар? Манас району Покровкада там сатыкка чыгып атат. Бул Алишер көчөсү. Бул Кемелидин Жаманкулов көчөсү. Баласара кетип аткан трасса. Бул жака Баласара кетесиздер. Военкомат бул жак. Достук магазини билесиздер барыңыздар. Ушул эле бет маңдайында мына көчө бар Алишер. Ошол жакта там сатыкка чыгып атат. Общий аянты 30 сот экен. Анан тегерен тааныштырып көрсөтүп берейин. Баазын этегинде айтабыз. Мына бул көчөгө түшкөндөн кийин мына ушул үйгө келдик, сатыла турган. Азыркы учурда бул жакта квартиранттар жашап атыптыр. Анан келгенде биринчи поворот бар экен. Мына ушул повороттун эле түйүндөгү там экен. Көрүп тургандай тегерегин баары ушуна тал, өтө тал көп экен да бул жактачы. Акация. Отунга бай жер экен да, карагылачы. Эшинастын баары көнөкөй экен. Общий аянты 30 сот экен. Анан азыр тегереги менен тал бүт эле тал экен да. Көлөңкөй экен да бул жак аябай эле мына. Огород жагын өтсөк. Кенен экен огород аябай. Бүт бак огородуч, полный бак даяр экен. Анан көрүп тургандай бул жакта чоң теректер бар. Материалга даяр да. Бунун баары эле канча акча болуп кетет да, мисалчы. Өзүн сатсаңыздар. Бул жакта арык менен бөлүнгөн дагы бак. Анан бул жагында да эки огород да ошондочу. Бүт эле бак экен. Муну карап келген киши караса аябай сонун жер экен да. Теректер, этегинде дагы талдар бар экен. Башты бул дөңгө чейин да, бул этеги дөң болуп кеткен ар жактагы. Поляларга чыгып кеткенге жакшы экен. Бул капталдын баары тозулган, тегереги мына эки жагы тең тозулган. Анан бул жерден эми чөп саардан билинбей жатат. Бул навеспи сарайы бирдеке бар. Ошонун артында да кенен место бар экен. Эми ал жака азыр кире албай атам чөптөн. Аны келип өзүңүздөр да көрүп кетсеңиздер болот. Ушунун аркасы болуп кетет да жанагычы. Кухня болуп кетет экен бул жагы. Навес, погреб бар нар жакта. Ал жерде погреб бар экен. Анан бул там. Эми кыжалат кылбай үйгө кирбей эле коюн да. Бул жакта квартиранттар бар да. Бул тамдын аркасы болуп калат. Там аркасы ушундай. Не деген акациялар бул? Көмүр да, көмүрдүн орун басары. Эми баазы боюнча туугандар, кожоюнга чалгыла, телефон номери экранда турат. Мага айткан жок баазын. Анан келишим бар. Өзүңүздөр баазын келишсеңиздер болот. Тегереги мен тааныштырдым. Мына ушундай экен туугандар. Кенен жер экен да. Тыныч жер өзү да. Бала чакага да жакшы аябай.